кызымдын ден соолугу үчүн мен эч нерседен уялбайм да. Кызыма жардам берип коюңуздар, сиздерден суралам. Кызымды сактап калыш керек, бөйрөгүн жок дегенде бир бөйрөк менен жашаса дагы ушу маңдайымда болсо болду да, балдардын маңдайында. Мен болгон байлыгым да, дүйнөм да бүттү, атам да, энем да ушул кызым. Сиздерден элим суранат, мага жардам бериңиздер. Биздин аз эле убактыбыз калды да, кызымды сактап калыш керек. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жардам бериңиздер. Assalamu alaikum. Bizden fond dağda bolsa öz işin ulantууда. Сокулук районунун Новопловка айылында жашап жаткан Набида эжебизге жардам колун сунуу үчүн келип отурабыз. Набида эжебиз мынакей ушул квартирада жашайт. Азыр кирип кененирээк маалымат алсак. Биринчи операциясы, эң биринчи операциясы долиха сигма деп жоо нечегиден болгонбуз да. Анан ошол жерден дагы футчиктен болгондо буга деген быстрый наркоз берип койгон дейт да. Ошондо чоң оорта дагы мээге кеткен оортага эме кеткен да, доо кеткен. Анда да врачтар мойнуна албай, ошодон кийин кызым ошодон бери 5 жыл болду да. 5 жылдан бери эле ушул оору менен алышып келебиз. Эч ким диагнозун кое албай 1 жыл бою ошо 40 деген температура менен 100 соя менен жүрдүк да. Эч кандай тияка жиберсек деле анализдер таза чыгат, бияка жиберсек деле чыгат. Анан биз ушу интернеттен случайно жанагы Намазбековду таап калып, ошого барсак, ошо бөйрөктө чоң оорта солуп калган деди да. Анан ошол жерден алар айтты, мына ушу 10 күн убактыңар бар деди да. 10 күн убактыңарда ушу протезди койдурбасаңар, анда бул кыз деген инсульт алып калат же өлөт деди да. Биз болгон каражатыбызды саттык, ушуну операциясына алып калайлы деп 850 000 сом, биздин сом менен эме алганда 850 000 сомго Америкадан ошо протезди алдырдык. Алдырып анан кийин бизде президентский резиденцияда анткени сосудочныйда эч кандай аппарат жок экен да, мындай операциягачы. Анан биз айла жок, ошол жерде ал жер деген баягы частный болгондуктан бүт акча экен да. 15 000 аппаратына төлөдүк. Бир базар 3 күн эме реанимацияга жатат экен. 3 күн реанимацияга жатканда 1850ден төлөйт экенбиз. Ошол протезди койдурган эле 1 айга да жеткен жокпуз да. 1 айдан кийин кызымдыкы кайра тромб болуп калды. Бул кайра эле баягы калыбына түштү. Давление көтөрүлө берди, соя көтөрүлө берди. Температура кайра 40ка чыгып баштады. Кайра барып аппаратка салсак, ошол жакта бөйрөк, протез койгон бөйрөк ириңдеп кетти, абзец болупчу. Аны бул жерде биз сосудочный жаза албайбыз деди да, бизди урологияга жиберди. Биз урологиядан кайра болдук. Биринчи бөйрөгү операция кылганда 6 саат 45 мүнөт болду да. Өзү ошо профессор кандай кылып коюп протезди, кандай операция жүргүзгөнүн баарын сүрөткө тартып чыккан да, мынакей депчи. Мындан кийин болду, жакшы болот, стабильная болот деп ушинтип обещать эткен да, бирок гарантия берген эмес бизгечи, бирок мен мындай операцияны жасагам деп түшүнтү да. Жаза эле жүргөм, жасайм деп түшүнтү. Андан кийин биз дагы бул ооруп калды, кайра дагы барсак, дагы деле ошол абзец пайда болду да, будачы дагы бөйрөгүндө. Кайра дагы жазаттык. Андан кийин мен айттым, муну деген тромб болуп калды, агай муну эмне кылсак болот депчи. Эмне кылсак болот, муну тазаласа болобу деп түшүнсөк, ооба болот деди. Анан бөйрөк сакталабы десек, бөйрөк сакталат деди. Анан бөйрөккө кан кетип, биз негизи деген Нурлан деген балага барганда деген ал деген аппараттан текшерип көрүлүп айтты да, эже бөйрөк кичирейип бараттыр деди. Ал аппаратка салды да, салып бөйрөк кичирейип кеткен эже деди да. Мен врачка барып айтсам, жок, бөйрөк жакшынакай эле, бөйрөккө деген ас-мас болсо да кан кетип атыр деди. Ошодон бери 1,5 жылдан бери бизди аппаратка салат, анализ тапшыртат. Ушинтип жүрө эле 1,5 жыл болду да, мына 1,5 жылдан бери бөйрөк иштеп атат, нормально кан кетип атат дейт. Анан кийин ой, бөйрөк ушундай ооруп атат, бул кайра мурунку калыбына келип атат агай десем, жок деди. Кудайдын улуу күнү орозодо барсам, ошол жерден дагы аппаратка салып айтты да, ой, бөйрөк жакшынакай эле экен, бөйрөк иштеп атыптыр, кан кетип атыптыр депчи. Случайно Индияга барып калды. Барганан ошол жерден анан кийин бөйрөк вообще эле ошо солуп калгандыгын айтты да. Бөйрөгү, бир бөйрөгү солуп калган деп. Анан булар ошо гарантия берип атат да, биз экинчи бөйрөгүнө эме вилайт этпеш үчүн ошо неме экинчи бөйрөктө сосуддардын баарын буабыз дейт. Чтобы экинчи бөйрөк пострадать этпеш үчүн бир бөйрөктү алып салабыз дейт да. Бирок андай операция бизде эч ким биякта жасай албайт экен, сосуддарды бууп албайт экен биздечи. Анан бизге ушул июндун 20-сына чейин эме берди да, июлдун 20-сына чейин убакыт берди да, ушул убакка чейин келип жазатып калла деди. Эгер андан өтсө жазабайбыз биз деди да. Анда биз уже сактап кала албайбыз деди да, экинчи бөйрөктү дагы. Ошон үчүн мен сиздерге кайрылган себебим ушу кызыма жардам берип коюңуздар. Кызым жаш,
балдары да жашта, өзү да жалгыз кыз. Кызымдын ден соолугу үчүн мен эч нерседен уялбайм да. Кызыма жардам берип коюңуздар, сиздерден суралам. Кызымды сактап калыш керек, бөйрөгүн жок дегенде бир бөйрөк менен жашаса дагы, ушу маңдайымда болсо болду да, балдардын маңдайында. Мен болгон байлыгым да, дүнүйөм да бүттү, атам да, энем да ушул кызым. Сиздерден элим суралам, мага жардам бериңиздер. Биздин аз эле убактыбыз калды да, кызымды сактап калыш керек. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жардам бериңиздер.